Саламатсызбы ардактуу курбум? Келечектен үмүттөнгөн айымдар уктуруусуна кош келиңиз. Сиз менен бүгүн Ширин жана сиз аба толкунунан биздин жыштыкты таап, кошулуп отурганыңызга чын дилден кубанычтамын. Биздин уктурууларда аял затын кызыктырган темаларды козгойбуз. Бул бериле турган маалыматтар менен пайдалуу кеңештер сиз үчүн да кызыктуу болот деген үмүттөбүз. 2 бөлүктөн турган уктуруубуздун биринчи бөлүгү жашоо сабактары. Ал эми экинчи бөлүгүндө жан дүйнөбүздү кубаттандыра турган Кудай сөзүнө кулак төшөйбүз. Амансызбы кымбаттуу айым, менин атым Асель. Айтылып кеткендей, уктуруубуздун биринчи бөлүгүндө сиздин көңүлүңүздү көз ооруларына буралы деп турабыз. Экинчи бөлүгүндө болсо ыйык жазууда жазылган себүүчү тууралуу аңгемени бирдикте карап чыкмакчыбыз. Кымбаттуу айым, сиз глаукома жана катаракта деп аталган көз оорулары жөнүндө уккан чыгарсыз. Балким араңыздардан бирөөлөр бул оорулар менен кездешкен чыгар. Бул көз ооруларына улгайган адамдар көбүнесе чалдыгышат дешет. Бирок тилекке каршы акыркы учурларда жаш адамдарда ооруп калып жатканы байкалууда. Чынын айтсам, бул оорулардын аттарын гана уккан экем. Бүгүн бул тууралуу кененирээк маалымат ала турганыма кубанычтамын. Мен дагы. Бул аталып кеткен көз оорулары бири-биринен эмнеси менен айырмаланат? Глаукома бул көрүү нервтеринин бузулушуна алып келүүчү көз оорусу жана натыйжада көздүн көрүүсү кыйла начарлап кетет же көз көрүү касиетинен ажырап калат. Бул оору адамдын жаш курагынан көз карандысыз башталуусу мүмкүн. Кай бир учурларда жаңы төрөлгөндөн башталган учурлар да кездешет. Бирок жалпысынан алганда улгайган адамдарда көп байкалат экен. Азыркы учурда бул оорунун пайда болуусу жана өрчүү себептери тууралуу дарыгерлер бир ойго келише элек. Ал эми катаракта болгондо көз жашылданып, күңүрт тартат. Көз хрустали өзүнүн функциясын аткаруусун токтотот. Хрусталдын формасы жана физикалык сапаттары өзгөрөт. Жарыкты киргизбей калат. Көздүн көрүүсү алгач акырындык менен начарлайт. Жана дарыланууну адам тездик менен колго албаса, көз көрүү касиетинен да ажырап калышы мүмкүн. Бирок катаракта деген көз оорусунда кайра баштапкы абалды жөнгө салууга мүмкүн. Ошондой эле көздүн көрүү функцияларынын баардыгын да кайра калыбына келтирүүгө болот. Биз адамдын көзүн карап туруп эле катаракта менен ооруйбу же жокпу биле алабызбы деген суроо туулат. Эгер бейтаптын көзүндөгү бул оору өөрчүп жаткан учур болсо, дароо эле көрүүгө болот экен. Катарактанын пайда болуу себептери төмөнкүлөр экен. Бул көз оорусу негизинен адамда улгайып бараткан куракта пайда болот экен. Эгерде бейтапка катаракта диагнозун коюшса, эмне кылуу керек? Операция келип чыккан көйгөйдү чечүүнүн жалгыз жолу. Операцияны амбулаториялык жол менен жасашат. Жалпы наркоз колдонуунун да кереги жок. Заманбап ыкмалар менен жогорку сапаттагы аппаратуралар баардык иш-аракетти жеңил, желпи режимде аткарууга күчү жетет. Көпчүлүк катаракта оорусу менен кыйналган бейтаптар операциядан кийин толук айыгууга болобу, кайрадан операцияга кайрылуунун зарылдыгы болбойбу деген суроолор менен түйшөлүшөт. Операция кылынган адам үчүн керек болсо ооруканага жатуу зарылчылыгы талап кылынбайт деп айтышат дарыгерлер. Ошондой эле көздүн көрүү функциялары да тез арада калыбына келет деп ынандырышат. Глаукома менен катаракта оорусуна жасалган операцияда 1,5 мм узундуктагы өтө кыска кесик менен ооруну четтетишет. Ал кесилген жерди тигүүнүн да кажети жок. Себеби тез эле жакшы болуп бүтүп кетет. Башка карама-каршы көрсөткүчтөр болбосо, адамдын улгайган жаш курагы да көздүн көрүүсүнүн калыптанышына жолтоо боло албайт. Көз хрусталынын жасалма линзага алмаштырылуусу менен көздүн көрүүсү калыптанат. Эми глаукома жөнүндө маалыматтарга токтоло кетсек. Адатта глаукома көздүн ички кан басымынын жогорулап кетишинен пайда болот экен. Көздүн алдыңкы бөлүгүндө хрусталик менен роговица деп аталган көздүн сыртындагы тунук оболочканын ортосунда анча чоң эмес орун бар. Аны болсо алдыңкы камера деп коюшат. Ошол жерде тунук суюктук айланып, циркуляция болуп турат. Анын айланасындагы тыкандарды ошол суюктук жууп жана азыктандырып турат. Көздүн ичиндеги суюктук алдыңкы камерадан өтө эле жай ага баштаганда, анын көп чогулуп кетиши көздүн ички кан басымын жогорулатып жиберет. Эгер бул көйгөйдү тез арада жөнгө салбаса, бул көздүн көрүү нервтеринин жана башка көз структураларынын бузулушуна алып келет. Ал эми мунун жыйынтыгында адамдын көзүнүн көрүүсү жоголот.
Ал эми глаукоманын пайда болуу себептери ар кандай болушу ыктымал. Бирок эң эле жагымсыз жана коркунучтуусу бул оору менен ооругандан соң көздүн көрүүсү кайра калыбына келбейт. Глаукоманын кесепетин дарылоого болбойт. Ошондуктан бул ооруну биринчи пайда болгон симптомдорунан баштап дарылоону тез арада баштоо зарыл. Жогоруда биз карап кеткен эки ооруга тең бирдей олутту кароо керек. Анткени катарактанын кесепетинен глаукома өөрчүшү да мүмкүн. Катарактаны убагында дарылабагандыктан көз хрустали чоңоюп жана анын структурасынын тыгыздалышып кетүүсү пайда болот. Көз хрусталынын аша чаап чоңоюп кетиши көздүн ичиндеги кан басымын жогорулатып жиберет. Ал эми анын аркасында глаукома пайда болот. Бул оору көздүн ички кан басымынын жогорулашы менен байланыштуу дедик. Эгер адам көзүн жумуп, чечекейди кол менен басканда, адатта ал жумшак экенин сезесиз. Эгер адам глаукома менен жабыркап жаткан болсо, чечекей катуу жана шишиген болот. Ошентип глаукома диагнозу коюлган адамга дарыгерлер төмөнкүдөй дарыланууну сунуш кылышат. Глаукома жана катаракта эки көз оорусу бирдей убакта адамда болуусу ыктымал. Ушундай учурларда дарылоо абдан кыйын. Глаукоманын баштапкы баскычтарында көздүн ички кан басымын төмөндөтүүчү көзгө тамчылатма дарыларды жазып беришет. Бирок мындай дарылануунун таасири азыраак болушу мүмкүн. Көпчүлүк дарыгерлердин ою боюнча дарылануунун эң эле ийгиликтүү жолу лазер менен хирургиялык операция ыкмасы. Кыска операция жолу менен катарактанын кесепетин жана глаукоманын өөрчүшүн узак убакытка токтотууга болот. Эгер үй бүлөңүздүн улуу муундарында көз оорулары болгон болсо, сизге көзүңүздү жылына бир сөзсүз түрдө текшерүүдөн өткөрүп турууну сунуштаган дарыгерлердин кеңешине кулак салууңузду көптөн көп өтүнөбүз. Эмесе ардактуу курбум, уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө себүүчү тууралуу айтылган үлгүлүү аңгемеге көңүлүңүздү бурабыз. Бул аңгеме Инжил китебинде жазылган. Анда чогуу кулак түрөлү. Себүүчү өз үрөөнүн себүү үчүн чыкты. Ал сээп жатканда кээ бир үрөндөр жол боюна түшүп, тапталып калды. Канаттуулар аларды терип жеп кетишти. Кээ бир үрөндөр таштак жерге түштү. Үрөөн өнүп чыккандан кийин нымдуулук жетишпей куурап калды. Кээ бир үрөндөр текенектин арасына түштү. Өсүп келе жатканда аларды текенек басып салды. Кээ бир үрөндөр жакшы жерге түштү. Өсүп чыгып 100 эсе түшүм берди. Ыйса муну айткандан кийин үнүн бийик чыгарып, кимдин кулагы бар болсо, ал уксун деди. Бүгүн биз сиз менен ыйык жазууда баяндалган бул үлгүлүү аңгеме тууралуу сүйлөшкүбүз келет. Үлгүлүү аңгеме деген эмне экенин кыскача түшүндүрө кетсем. Үлгүлүү аңгеме бул адамдын жашоо тиричилигинен алынган кыскача окуяны бир маанилүү, бизге сабак үлгү болуп калуучу тема менен салыштырып айтып берүү. Адатта Иса Машаяк адамдарга Кудай жана анын падышачылыгы жөнүндө айтып берип жатканда үлгүлүү аңгемелерди колдоно турган. Салыштырылып айтылган үлгүлүү аңгемелер дайыма эле элге түшүнүктүү боло берген эмес. Айрым учурда Иса өзүнүн шакирттерин четке чакырып алып, өзүнчө түшүндүргөн учурлары да болгон. Биз дагы бүгүнкү биз сүйлөшө турган аңгеменин түпкү мааниси сиз үчүн түшүнүктүү болуусун каалайбыз. Ошондуктан биздин руханий көздөрүбүз менен кулактарыбызды ачып бере ала турган, жүрөктөрүбүздү болсо түшүнүп кабыл алууга даярдай турган Кудайыбызга баарыбыз үчүн алгач сыйыналы. Жараткан Кудайыбыз, сенин бизге түшүнүктүү болсун үчүн сөзүң аркылуу айта турган чындык үчүн ыраазыбыз. Сенин чындыктарыңды түшүнүп кабыл алууга, ишенимге жана акылыңа муктажбыз. Амин. Ардактуу айым, арабызда жерге үрөөн себип көргөн, же ушубакка чейин жыл сайын үрөөн сээп, жер менен иштеген адамдар көп эле болсо керек. Үрөөн себүүчү үрөөндү туш келделе жерлерде себе береби, же атайлап даярдалган жерге себеби? Сиз үрөөндү жерге өз колуңуз менен себип көрдүңүз беле? Андан кийин себилген үрөөндүн өнүп чыгуусу үчүн кандай аракеттерди кылдыңыз эле? Мол түшүм алдыңыз беле? Инжил китебинде Лука жазган жакшы кабардын 8-бөлүмү 5-8 аяттарын дагы бир ирет окуйлу. Себүүчү өз үрөөнүн себүү үчүн чыкты. Ал сээп жатканда кээ бир үрөндөр жол боюна түшүп тапталып калды. Канаттуулар аларды терип жеп кетишти. Кээ бир үрөндөр таштак жерге түштү. Үрөөн өнүп чыккандан кийин нымдуулук жетишпей куурап калды. Кээ бир үрөндөр текенектин арасына түштү. Өсүп келе жатканда аларды текенек басып салды. Кээ бир үрөндөр жакшы жерге түштү. Өсүп чыгып 100 эсе түшүм берди.
Ыйса муну айткандан кийин үнүн бийик чыгарып, кимдин кулагы бар болсо, ал уксун деди. Ушундай салыштыруу менен Ыйса Машаяк адам баласы үчүн кандай маанилүү сабак үйрөткүсү келген деп ойлойсуз? Ушул эле бөлүмдүн 11-аятынан 15-аятына чейин бул үлгүлүү аңгеменин түшүндүрмөсүн окуй алабыз. Бул үлгү насаат аңгеменин мааниси мындай: үрөөн Кудайдын сөзү. Жол боюна түшкөн үрөөндөр сөздү уккан адамдарды билдирет. Бирок кийин шайтан келет да, алар ишенбесин, куткарылбасын деп жүрөктөрүнөн сөздү алып кетет. Кымбаттуу курбум, сиз Ыйса Машаяк аркылуу тартуу кылынган куткарылуу тууралуу жакшы кабарды мурун деле уккан чыгарсыз. Жараткан Кудайдын сүйүүсү менен ырайымы жөнүндө да кабардар болгондурсуз. Бирок эгер сиз Кудайдын Ыйса Машаяк аркылуу берген кечиримин, актоосун укканыңызга карабай, кабыл албаган болсоңуз, сыйынып кечирим сурабаган болсоңуз, анда мурунку жашооңузда эч өзгөрүүлөр болгон жок, туурабы? Уктуңуз, бирок иш жүзүндө кадам кылган жоксуз. Куткарылуу жолу бар экенин укпагандай эле мурунку жашооңузду уланта бердиңиз. Анда сиздин жашооңузда Кудай сөзү болгон жакшы үрөөн жол боюна түшкөндөй болуп калды. Ал эми 13-аяттан тарта Ыйса экинчи топко тиешелүү адамдар тууралуу сөз кылып жатат. Таштак жерге түшкөн үрөөндөр сөздү угуп, кубанып кабыл алган адамдарды билдирет. Бирок алардын тамыры жок болгондуктан, убактылуу гана ишенип, сыноо убагында ишенимден четтеп кетишет. Ыйсанын ушул салыштыруусунан сиз өзүңүздү көрүп жаткан жоксузбу? Балким көп жыл мурун Ыйса Машаяк жөнүндө угуп, ишенип калганыңызда, тууган туушкандарыңыз сизди куугунтукка алгандыр. Ошондо элдин жемесинен кыйналып кеттим деп, колуңузду түшүрүп, Кудайдан четтеп кеткендирсиз. Эмесе Ыйса Машаяктын 3-топтогу адамдар тууралуу айтканын угалы. Ал эми текенектин арасына түшкөн үрөөндөр сөздү угуп, бирок жемиш бербеген адамдарды билдирет. Алар нары басары менен түйшүккө батып, байлыкка азгырылып, жашоонун ыракатына берилип кетишет. Кымбаттуу курбу, балким сиз өзүңүздү ушул топтогу адамдарга окшоштуруп жатасызбы? Ооба, сиз Ыйсанын Кудайдан жиберилген куткаруучу экенине ишенесиз. Ал тууралуу айтылгандардын баардыгын өзгөчө, түбөлүк өмүргө ээ кылдыра турганда ал экенин кубаныч менен кабыл алгансыз. Бирок ага жашооңуздун жол башчысы, жетекчиси болгонго жол берген эмессиз. Балким сиз бул убактылуу дүйнөнүн түйшүктөрү менен толук алаксып кеткенсиз. Материалдык дүйнө биринчи орунду ээлеп алса керек. Жумушуңуз, үй-бүлөдөгү суроолор жана башкалар сиз үчүн баарынан жогору турат. Бирок баардыгынын булагы болгон Кудай сөзүн изилдеп окууга, Теңирге кайрылып сыйынууга сизде таптакыр убакыт жок. Сиздин чолооңуз эң маанилүүсүнө тийбейт. Ошентип, Ыйса Машаяк менен сиздин эч байланышыңыз болбогондуктан, ал сиздин жашооңуздун борбору эмес. Руханий жашоодо жашылданып, өнүгүп өсүү жок. Аңгемесинин акырында Ыйса жакшы даярдалган жерге себилген үрөөн жөнүндө мындай деди. Бул 15-аятта жазылат. Жакшы жерге түшкөн үрөөндөр болсо мындай адамдарды билдирет. Алар сөздү угуп, жакшы таза жүрөктөрүндө сактап, чыдамдуулук менен жемиш беришет. Мына, жемиш берүүчү жакшы жер менен салыштырылган жүрөк. Кудайдын сөзүн угуп, таза жүрөктө сактагандар жашоолорунда тоогулуу, куткарылуу деген түбөлүк өмүргө ээ кылуучу жемиштерге жетишишти. Ишенимге келгенден кийин жашоо жолунда кандай кыйынчылыктарды кездештирбесин, эң маанилүүсүн ишенимди жоготпой алдыга кадам таштагандар. Сиздин ишеним жолундагы жашооңузду көргөндөр Кудайдын жарыгын көрүшөт. Сиздин жашооңуздагы руханий жемиштер башкалар үчүн ак бата болуп калат. Ыйса муну айткандан кийин үнүн бийик чыгарып мындай деди. Кимдин кулагы бар болсо, ал уксун. Лука жазган жакшы кабар 8-бөлүм 11-аяттан баштап 15-аятка чейин. Сырттан келген кыйынчылык канчалык күчтүү жана жагымсыз болбосун, ички дүйнөңүздөгү Теңир берген тынчтык абалыңызды туруктуу кыла алат экен. Кымбаттуу курбум, ушундай руханий бекемдикке ээ болууну каалар белеңиз. Биз уккан үлгүлүү аңгемеде себүүчү бар эле. Себүүгө алынып чыккан үрөөндөрдүн баары бирдей эле жерде, бир баштыкта болушкан. Ошол үрөөн себилген жердин аба ырайы деле жетишерлик түрдө жылуу эле. Анда кандайча үрөөндөрдүн кээ бири түшүм берип, кээ бири эч нерсе бербеди. Биздин аңгемеде үрөөн менен аба ырайы түшүмгө таасирин тийгиздиби? Же башка себептер болдубу?
Севилген үрөндүн түшүм алып келишине жер кыртышы чоң мааниге ээ экени бул окуяда баса белгиленип жатат. Эгер биз Кудайдын сөзү тууралуу сүйлөшүп жатсак, анда биздин жүрөгүбүз ошол үрөндөрдү кабыл алуучу жер кыртышы да. Ошентип, жүрөгүбүздүн абалы абдан маанилүү экенин түшүндүңүзбү? Эгер жүрөгүбүз таштай катып калган болсо, Кудай сөзү болгон үрөөндүн ал жерге түшүп жемиш алып келишине кыйын болот. Бирок жүрөгүбүз таштары терилген, үрөөн себүүгө даяр жерге окшош болсо, Кудайдын сөзүнө моюн сунууга ийкемдүү келет. Ал эми анын сөзү жашообуздун жакшы жагын өстүрүп, жаман жагын ашкерелеп тазалайт. Ардактуу асыл атайым, сиздин абалыңыз кандай? Сиз бүгүн Кудай сөзүнөн уктуңуз. Сиздин жообуңуз кандай? Ыйса муну айткандан кийин үнүн бийик чыгарып мындай деди: Кимдин кулагы бар болсо, ал уксун. Ыйсанын бул сөздөрүнөн мажбурлоону эмес, тандоо эркиндигинин берип жатканын түшүнөсүз деп үмүттөнөбүз. Кимдин кулагы бар болсо, ал уксун дейт. Кудай сөзү жүрөккө жазылып орноп калышы үчүн ыйык жазууда жазылган аяттарды эске тутуп алуу жакшы. Туура айтасың, бул маанилүү. Кел, анда ыйык жазууну кандай кылып окуп жатам деген суроого жооп берсек. Биздин жашообузда ар кандай окуу ыкмаларын колдонуп жүргөндөрүбүз бар. Ыйык жазууну катары менен китеп артынан китеп, бөлүм артынан бөлүм кылып окуу эң жакшысы. Себеби Кудайдын сөзү бул адамзатка жазылган кат деп да салыштырышат. Ал эми катты биз башынан аягына чейин үзбөй, маанисин түшүнүү үчүн кылдаттык менен окуйбуз. Дагы ошол сыяктуу биз да жазууну катары менен ыйык рухтун түшүндүрүп берүүсүнө муктаж экенибизди сезип, изилдеп окуганыбыз жакшы жемиш берет. Эмесе ыйык жазууну окууда сизге аны гезитте окугандай эмес, жеке сизге кайрылып жазылган каттай карап окусаңыз деп кеңеш берет элек. Эгер асмандык, руханий жемиштердин шиңгилдерин көрүп турсаңыз, жаныңыздын азыктанышы үчүн терип жеңиз. Эгер ыйык китептин барактарынан Кудайдын берем деп убадалаган баталарын окуп жатсаңыз, аны кабыл алыңыз, ал сизге да тиешелүү. Эгер Кудай сөзү сыйынууга үйрөтүп, анын үлгүсүн сизге берип жатса, ошол сыйынууну өзүңүздүн сыйынууңуз кылыңыз. Сыйынуу сөздөрү жүрөгүңүздөн чыгып, көксөгөн максатыңызга, белгилеген чекитке жеткире аткан жаанын жебесиндей болсун. Эгер окуп жаткан бөлүмдөрдө ыйыктык тууралуу айтылып жатса, Кудайга сыйынып, ыйык болууга үйрөт деп сураныңыз. Эгер окулган сөздөн жаркыраган чындыкты көрүп турсаңыз, ал чындыктын башкаларга да жарыгын тийгизишин сурап, Кудайга сыйыныңыз. Эмесе жаратканга бирдикте сыйыналы. Эгерде сыйынуудагы сөздөргө чын жүрөгүңүздөн кошулсаңыз, аягында биз менен бирге оомейин деңиз. Улуу Кудай, сенин сөзүң жашообузга тийген жарык, караңгыда жол көрсөткөн шам чырак, өмүргө толтуручу булак. Бизге берген ушундай чоң батаң үчүн ыраазыбыз Кудайым. Оомейин. Азыр алдыда Газыбаева Жумагүл эжебиздин ыр-саптарынан окуй кетсек. Эмне сепсе ошону орот деген, мыйзамды сактасам деп жашап келем. Тилегим, эңсегеним бул жашоодо жакшылыкты көбүрөөк сепсем экен. Жакыныңды өзүңдөй сүйгүн деген осуятын Теңирдин дайым эстейм. Ойлонгонум, түйшөлүп толгонгонум, Теңир каалагандай мен сүйөр бекем. Жердин тузу, ааламга жарык бол деген биз жөнүндө айтылган сөздү эстейм. Сөзүмдүн даамы кандай, караңгы кайсы жагым, кайсы жерде кимдерге жарык берем. Теңир сөзүн дайыма ойлой берем. Толгоо тартат жан дүйнөм санаа жеген, түйшөлгөнүм канчалык аткарамын, тапшырмасын Теңирдин мага берген, булуң бурчка чындыкты тарат деген. Урматтуу угарман, ушуну менен уктуруубуз соңуна чыкты. Кайрадан келерки аптада амандашканча саламатта туруңуз. Үй бүлөңүздө тынчтык, мол бата болсун. Эртең да обого чыгуучу Куттуу коломту аттуу үй бүлөлүүлөргө арналган уктуруубузду тыңдоого чакырабыз. Кымбаттуу угарман, алдыдагы аптада бүгүнкү айтылган Кудай сөзү жана үрөн себилүүгө даярдалган жер кыртышына салыштырылган жүрөктөр жөнүндө ойлонсоңуз экен. Кудай сөзү жүрөктөрдүн тереңине кирип, өзгөрүүлөрдү жаратуусу үчүн аны адам кабыл алуусу зарыл. Жүрөгүңүздү угууга, өзгөрүүгө даярдаңыз. Жүрөктө катылган күнөөлөрдү ашкере кылып, ачыкка чыгаруучу да ыйык сөз. Андыктан сиз кабыл алууга жана өзгөрүүгө даяр болсоңуз,
Кудай да өзү тараптан сөзү аркылуу жашооңузда эч ким кыла алгыс иштерди аткарат. Дөөттүн забурунда мындай деп айтылган: сенин алдыңда күнөө кылбаш үчүн мен сенин сөзүңдү жүрөгүмө катып алдым. Бүгүнкү сиз үчүн айтылган Кудай сөзүн сиз да жүрөгүңүзгө түшкөн үрөөн катары сактап алыңыз. Жана үрөөндүн жүрөгүңүздө өсүп, өнүп чыгып, жакшы түшүн беришине биз чын дилден тилектешпиз. Ошондой эле биз менен кат же SMS билдирүүлөр аркылуу байланышка чыга аласыз. Суроо, сунуш, ой пикир жазыңыз.